Милициянын патрулдук кызматы рейдтик чараларды биргеликте улантууда. Кылтакка түшкөн тартип бузуучулар өз катасын оюнга албай кайра инспекторлорго чыныгы кылмышкерлерди кармагыла деп акыл үйрөтүүнү жакшы көрөт. Бул айдоочунун топтолуп калган айып пулу 8.000 сом экен. Патрулдук милициянын кызматкерлери унааны айып корого киргизип, карызды төлөөнү өтүндү. Бирок таксинин жүргүнчүлөрү айдоочуга болушуп кое берүүнү өтүнүштү. Бир аздан кийин жүргүнчүлөр укук коргоо кызматкерлеринин ишин сындап баштады. Азар жок, бул киши. Мына маршрутта тутталды. Мама, я в телевизоре. Жүргүнчүлөр аракетинен майнап чыкпасын түшүнгөндө айдоочуну таштап өз жолун улап кетти. Айдоочу амал издеп унаасын айдабай тургандыгын, эвакуатор алып кетсин деп айтып чыкты. Андан мен эвакуатор алып кетем. Айдабай нотпас. Кандай сен жүрөң мен акырда эмне болду? Мен сизден сурап атам, айдайсыз бу деп штрафтан. Андай болсо анда эвакуатор чакырабыз, чакырабыз. Мен преступникти албаңар дейм. Я уголовный күйө карабам. Не нарушение. Они у вас штрафы. Мен айыптап чыгып, эки кол алган башта. Папапка нарушение болгон. Тем более ана мазда кудайда экен. Машина алып калганча штраф текшере алат, бро. А башка болсо штраф. Не алмалыңыз. Көпкө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин айдоочу айып аянтчасына унаасын айдап барууга макул болду. Эми ал бардык айып пулду төлөгөндөн соң унаасын алып чыга алат. Азыркы жолдо жүрүүнүн эрежелери боюнча айып пул 3000 сомдон ашып кетсе, унаа айып аянтчасына киргизилет. Выходят, что ли? Айзенберг, что за человека отвели вот? Тихо, мирно. Отыр баки. Милициянын патрулдук кызматына мас абалында унаа башкарып жүргөн айдоочу тууралуу чакыруу келген. Милиция ичкилик ичип алган адамды кармап, тийиштүү кызматка өткөрүп берди. Наркология борборунда айдоочу тааныштарына чалып, кутулуп чыгып кетүүнүн айласын кыла баштады. Бирок анын аракетинен жыйынтык чыккан жок. Мас абалында унаа башкарган адамга жардам берүүдөн баш тартышты өңдөнөт. Айдоочунун алкоголь ичкендиги аныкталды. Унаасы айып аянтчасына токтотулду. Отец, пусть он больше не спрашивает, муж утром терпелся, он говорит, ни в чем не виноват. И өзі блядь, по документам, говорит, ничего не доказывает, да? Только айтылось хорошо, чтобы он хочет, чтобы вы передали ему вообще. Потому что потрап терпелся, башка акча төлөбөйт, да? Опузалап пара алып жаткан жеринен башкы прокуратуранын тергөөчүсү кармалды. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү, юстициянын майору жана анын шериги кармалды. Такталгандай, кармалган прокуратура кызматкери тергелип жаткан кылмыш иши боюнча маселени оң тарапка чечип берүү үчүн чет элдик компания өкүлдөрүнөн бир нече жолу опузалап талап кылып пара алгандыгы аныкталды. Ошол эле учурда кылмыш ишин башка органга өткөрүп бергенине карабай, прокуратуранын тергөөчүсү инвесторлорду кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен коркутуп 8.000 сом АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын алган. 4.000 доллары өлчөмүндөгү сумманын бир бөлүгү Ош шаарындагы ортомчусу аркылуу прокуратуранын тергөөчүсү тарабынан алынган. Учурда прокуратуранын тергөөчүсү жана анын шериги УКМКнын Жалал Абад облусунун башкы башкармалыгынын тергөө камак жайына 2 айга камакка алынды.
Кайрадан Бишкектеги мектептин директору окууга кабыл алууда мыйзамсыз акча каражатын талап кылгандыгы үчүн кармалды. УКМК Бишкек шаарынын мектептик билим берүү системасында акча талап кылуу фактыларына бөгөт коюу боюнча жүрүп жаткан иштердин алкагында окуучуларды кабыл алуу жана которуу учурунда акча талап кылуу фактыларын аныктап жатат. Борбордогу мектептердин биринин директору тарабынан окуучуларды кабыл алуу жана которуудан түшкөн каражатты алуу боюнча мыйзамсыз схема уюштурулган. Ошону менен бирге алардын аракеттерин мыйзамдаштыруу максатында окуу жайдын администрациясынын катуу талап кылуу сунушу боюнча ыктыярдуу, милдеттүү түрдө демөөрчүлүк жардам иретинде 30 000 сомдон 100 000 сомго чейин акча каражаты депозитке салынган. 2023 жылдын 30 августунда атайын эсепке 40 000 сом өлчөмүндө акча каражаты салынгандыгы тастыкталды. Документтердин негизинде Борбор калаадагы мектептердин биринин директору кармалып, УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Бишкек шаарынын мэриясынын Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын кызматкерлери тарабынан битумду жогорулатылган баада сатып алууда көрсөтүлгөн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталган. Натыйжада материал жогорулатылган баада сатылып алынып, анын жыйынтыгында мамлекеттин бюджетине 29 миллион сомдон ашуун сумма зыян келтирилген. Такталган маалыматтарга караганда, ушул жылдын башында Бишкек шаарынын мэриясынын Бишкек асфальт сервис жоопкерчилиги чектелген коомунун жооптуу кызматкерлери менен келишим түзүп, баардык коммерциялык сунуштардын ичинен битумду жеткирүүгө эң жогорку бааны 1 тоннасына 47 000 сом деп жарыялашкан. Ал эми бул битумдун базар баасы 2 000 сомду түзөт. Ошол эле сорттогу битумдун орточо баасы 1 тоннасы 25 000 сомго жакын. Дайындалган соттук бухгалтердик экспертизанын жыйынтыгында битумду жогорулатылган баада сатып алуудан келтирилген зыян 29 миллион 43 000 сомду түзгөн. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин кызмат адамдары тарабынан бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу фактылары аныкталды. УКМК тарабынан жүрүп жаткан иш-чаралардын алкагында аскердик жабдууларды мамлекеттик сатып алууда ички иштер министрлигинин ички аскерлердин кызмат адамдары тарабынан бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу фактылары аныкталган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Алдын ала келтирилген чыгым 20 миллион сомдон ашуун каражатты түздү. Бир жуманын ичинде Бишкектеги билим берүү мекемелерине окуучуну кабыл алууда мыйзамсыз акча талап кылгандыгы үчүн 4-чү мектеп директору кармалды. УКМК жаңы окуу жылынын башталышынын алдында Бишкек шаарынын билим берүү системасында окуучуларды 1-класска кабыл алуу жана бир мектептен 2 мектепке которууда мыйзамсыз түрдө акча талап кылуу, коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча максаттуу иш-чараларды комплексин жүргүздү. 1 сентябрда окуучуну башка мектепке которуу маселесин оң жагына чечилүү үчүн 5 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алган Борбор калаадагы мектептердин биринин дагы директору кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Кыргызстандын аймагынан бир нече жолу алтын буюмдарын алып чыгып жүргөн аткезчилер менен биргеликте Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлери кармалды. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын алкагында өлкөнүн чегинен чыгуучу кылмыштуу топторду аныктоо боюнча коррупциялык схемаларды жоюу тууралуу иш-чаралар жүргүзүлүп, көмүскө каржы ресурстарын мыйзамсыз жүгүртүүгө жана адалдоого багытталган алтын буюмдарын Индияга системалуу түрдө контрабандалык жол менен ташуу боюнча маалыматтар топтолгон. 3 сентябрь күнү саат 8:30 чамасында Манас эл аралык аэропортунан Кыргызстандын жараны менен Кыргызстандан Индияга стерилдүү зонада учууга аракет кылган учурунда жалпы салмагы 3 кг 985 граммды түзгөн 6 даана сары түстөгү катуу материал буюмдары табылып алынган. Белгилей кетсек, аталган алтын буюмдар боюнча расмий документтер болгон эмес. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, анын алкагында айрым жарандар УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди.